Алламдарды жоқтан барылған Аллах Таалага чексиз мактоолор жана даңктоолор болсун. Жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Аллахтын чексиз рахматы жана саламы болсун. Билесизби? Кур'ан-ы Каримде жакшылыкты дагы жана жамандыкты дагы чогулткан аят кайсы? Ошол аятта жакшылыктын бардык түрү жана жамандыктын бардык түрү эскерилген. Алымдарыбыз айтышат, бул Нахл сүрөсүнүн 90 аяты. Аллах Таала бул аятта 3 нерсе кылууга өкүм берген жана 3 нерседен тыйган. Анда эмесе ошол аятты окусак. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. Бұл аяттың котормосу мындайча. Чындыгында Аллах Таала адилеттүүлүккө, жакшылык кылууга жана жакын туугандардын акысын берүүгө буйруйт. Жана силерди уятсыздыктан, шариятка каршы иштерден жана зулумдуктан силерди тыят. Аллах Таала силерге насаат кылат, балким эсиңерге келерсиңер. Өзүңүздөр байкагандай эле Аллах Таала бул аятта 3 нерсе кылууга өкүм берди. Биринчиси адилеттүүлүккө. Тагыраак айтканда, акыйкат жолдо болууга. Ар бир эле иште, мейли ал диний иш болсун, же дүйнөлүк болсун, кайсы бир муктаждыгыңыз болбосун, туура кылууга Аллах Таала өкүм берди. Ал эми экинчиси бул жакшылык кылуу. Жакшылык кылуу дегени бир эле адамзатка эмес, же өзүнүн жакын туугандарына эле эмес, балким ар бир жандыкка жакшы мамиле кылуу. Ал эми үчүнчүсү Аллах Таалам жакын туугандардын акысын берүүгө басым жасап, ва итаидил курба, жакындарымдын акысын бер деген. Тагыраак айтканда, туганчылык мамилени улоо. Ал эми Аллах Таалам тыюу салган 3 нерсе, эң биринчиси бул аль-фахша, уятсыздык. Жалпы эле мейли ал сөздө болсун, кыймыл аракетте болсун, же ойдо болсун, кандайдыр бир нерседе болсун, Аллах Таалам уятсыздыктан тыюу салды. Ал эми экинчиси вал мункар, шариятта тыюу салынган иштер. Мисалы, чоң күнөөлөр же ички күнөөлөр, кандай бир күнөө болбосун, күнөөнүн бардыгы мына ушул аль-мункар шариятта тыйылган иштердин ичине кирип келет. Ал эми тыйылган үчүнчү нерсе бул зулумдук. Аллах Таалам башка бирөөлөргө зулум кылуудан, башка бирөөнүн акысын жөөдөн Аллах Таалам тыйды. Эми кимде-ким Аллах Тааламдын ушул насааттарына амал кылса, ал сөзсүз бейишке барат. Ал эми кимде-ким айтылган нерселерге каршы чыкса, амал кылбаса, анда ал өкүнүчтөрдөн болот. Аллах Таалам баарыбызга айтылган насааттарга амал кылып, дүйнө акыретте ийгиликке жеткен инсандардан кылсын.